Мисалы партиялык системанын жок болушу. Муну негизги максат катары караган Жапаров, Ташиевтерге албетте Текебаев, Отунбаевалар баш болгон. Батыштын жугундусун ичип күн көрүп келе жаткан айрым өкмөттүк эмес уюмдар баш оту менен каршы чыгып, мүмкүн болушунча партиялык бандиттик бизнес системасын сактап калууга аракет кылышууда. Муну ишке ашырууга чоң күч болот деп пландап, булар эми Текебаевди парламентке алып келишти. Эми дагы 2010 жылдагыдай кылып, бул 5-6 кызыктар кишилер кыргыз элинин тагдырын чечүүгө аракет кылышууда. Эгер алардын ою ишке ашып, бүт баарынын башы көзүн айлантып, дагы кайра эле ошондой жүрүштөрдү ишке ашырамын десе, анда өтө чоң өзгөрүүлөрдү жасоо мүмкүн болбой калары кооптуу. Эми булардын айтканы менен эмес, бүткүл элдин каалоосу менен тандалган башкаруу системасы менен жашоо учуру келбедиби? Референдум өткөрүп, кыргыз эли тандаган же парламенттик же президенттик башкарууга өтүү зарылчылыгы мезгилдин негизги талаптарынан.